Седеп долбоору Кыргызстандын түштүгүндөгү аярлуу жаш аялдардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө, гендерлик теңчиликке жетүүгө багытталган. Анын багыты креативдүү индустрия туризмди өнүктүрүү аркылуу аярлуу аялдардын экономикалык укуктарын кеңейтүү, ишкердик жүргүзүүсүнө жагымдуу шарттарды түзүү. Бул аракеттердин жыйынтыгы катары Ош шаарында Таберек айым бизнес форуму уюштурулду. Кыргызча жөнөкөй сөз менен айтканда, жок жерден бир жаңы ой менен табып бизнес ачып ошо үйдө отурган аярлуу бир аймактагы үй бүлөлөр ошол жерде эле көбүнчө эркектер көчөгө чыгып иштей берет. А бул жерде бүгүнкү биздин маанидүүсү именно аялдарды ошол бизнеске тартып, жаңы бир ойлор бири бири менен пикир алмашып, бири бири менен тажрыйбасын алмашып, кайсы эже, бул бизде кыздарыбыз отурат, эжелерибиз отурат, бир өнөр табып, ошону жер керек болсо жерди кантып алды, здание, помещение керек болсо, имарат керек болсо ошо кайсы жол менен алды, ким жардам берди, кайсы жерге проект жазды, кайсы кол менен иштешти, кимди тартып келди. Ошону өтө маанилүү бүгүнкү форумга катышканыбыздарга мына жакшы ийгиликтүү катышса, мында натыйжасы, жыйынтыгы Ош шаарындагы өнүккөнүнө салым кошулат. Бул креативдүү экономиканы өнүктүрүүдө ушул аялдардын ишкерлигинин ролу жогорулатуу болуп саналат. Бул аялдардын кол өнөрчүлүктүн өндүрүшүнүн, ушулардын дизайнерлердин, брендтердин, ошо туристтик долбоорлордун бул Кыргызстанда эле эмес, биздин чет жакта дагы ийгиликтүү өнүгүп жаткандыгына баардыгыбыз күбөбүз. Анткени бул аялдардын өздөрүнүн эмгеги, алардын ушул туруктуулугу, чыдамкайлыгы, күчтүүлүгү, кайраттуулугу менен ушул бир гана аймактын экономикасын чыңдоого эмес, бул эң негизгиси ушул биздин улуттук өзгөчөлүктөрүбүздү сактоого өз салымын кошуп келет. Форумда аялдардын креативдүү лабораториялары жана хабтары, булар аймактардагы креативдүү экономиканы өнүктүрүүнүн модели катары, креативдүү индустриянын өнүгүшүндө музейлердин ролу жана салттуу техниканын кыргыз кол өнөрчүлүгүнүн заманбап дизайнда колдонушу темалары боюнча ишкер айымдар тажрыйбалары менен бөлүштү. Биздин форумдун максаты креативдүү индустриялар жана туризмде иштеген ишкер айымдардын башын бириктирүү, алардын иш аракеттерин чыңдоо жана креативдүү экономикага кошкон салымын даңазалоо жана белгилөө. Бул жерде азыр бизге Ош, Жалал Абад жана Баткен облусунун ишкер айымдары келип отурат. Иш-чарада панелдик дискуссиялар, эксперттер менен, белгилүү ишкер айымдар менен панелдик дискуссиялар болуп атат. Ал дискуссияларда биз креативдүү индустрияларды кантип өнүктүрдүк, тоолуу жана окуялуу туризмди кантип өнүктүрүп жатабыз, органикалык продукцияны кантип чыгарып жатабыз, ошол жөнүндө ийгиликтин сырларын бөлүшүп жана айтып берип атабыз. Аялдардын ишкердигиндеги инновация жана креативдүүлүк, органикалык продукциянын кошумча нарк жынжырын куруу, Токтогул районунун шартында экологиялык таза сүт азыктарын өндүрүү, Кыргызстандагы экологиялык жана креативдүү туризмдин өнүгүшү тууралуу айтып беришти. Азыркы учурда бизде негизинен биз токой продукцияларын кайра иштетүүчү организация болуп эсептелебиз. Ал жерде биз токойдогу жапайы, токойдогу мисте, жаңак, шиповник, жапайы алма, ушул сыяктуу 11 продукция менен иш алып барабыз. Негизинен бул жумушубузду таза жагы менен даңктап, биз кыргыз элине, андан сырткары дүйнөлүк рынокко чыгарганга, органика деп таанытканга аракетибизди жасап келатабыз. Форумда ишкер аялдардын колунан жаралган эмгектер коюлуп, көргөзмө уюштурулду. Долбоордун максаттуу топтору Кыргызстандын түштүгүндө жашаган 18 жаштан 35 жаштагы 100 жаш аялдар. Аялдардын жана жаштар менен иштеген органдар жана уюмдар. Иш-чара ишкер айымдардын бири-бири менен тажрыйба алмашып, башкаларга мотивация берип, жеке чакан ишкердикти өнүктүрүүгө багытталган. Гүлжан Ажыматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош шаары.